Англияга бекер анкета толтурабыз туугандар. Кече бир видео киргизсем, элдин көпчүлүгү Англияга анкета толтурганды билбейт экен. Мен силерге ошон үчүн бул анкетаны кантип толтурушту бардыгын толук көрсөтүп берейин. Шашпай көрүп туруңуздар. Бир дагы мен блогерлерди байкаган жокмун. Бардыгы айтат экен, бирок көрсөтпөйт экен да кантип толтуруштучу. Мен силерге ошону көрсөтөйүн. Сиздер шашпай көрүңүздөр. Бул видео бир аз узагыраак болот. Бул мен үчүн контент үчүн эмес, бул сиздерге пайда болуп калсын. Кээ бир адамдар анкета толтуруп, заявка алып, виза алып Англияга иштеп калсын деп ойлойм. Мына анда эмесе баштайбыз туугандар. Телефондон эле көрсөтөйүн, компьютер көпчүлүгүңүздөрдө жок болуп калышы мүмкүн. Мына Google'га жазасыздар, HR деп. HR деп жазсаңыздар, сиздерге мына бул сайт чыгат, HR. Сайтка киресиздер. Азыр менден сурап атат, роботсуңбу, не роботсуңбу деп. Так, киргенде баш жагында Кыргызстандын желеги турат. Кыргызстандын желегин бассаңыздар, сиздерге сайт кыргызча чыгат. Мына Англиянын фирмаларына жумуштар. Эми кандай кылабыз? Эми могу 3 эме турат. Телефондо деле ушундай. Бассаңыздар, логин, арыз берүү шилтемелер, суроолор, чыгымдар, фермадагы шарттар, башкы бет полный информацияны ушул жактан аласыздар өзүңүздөр. Анан арыз берүү деген бар. Арыз берүүнү бассаңыздар, арыз берүү баштайт. Сиздерден сурайт бул жактан имя, фамилия бардыгын толтурасыздар. Адрес, электронный почта, номер, телефон ушуларды сурагандан кийин анан подтверждаю кыласыздар. Азыр мен бардыгын толтуруп, анан кийин подтверждение кылам. Мынакей туугандар, мен өзүмдүн фамилияларымды, Gmail почта обязательно болуш керек. Gmail почтамды жаздым, телефон номер жазылды. Мен мурда бир жолу заявка толтургам, да деп койдум. Биринчи толтуруп аткандар сиздер болсо нет деп толтурасыздар дагы, подтверждаю кыласыздар мына. Болду. Эми келет. Эми жана менин Gmail почтама логин менен пароль келиш керек. Мен Gmail почта, жаңы Gmail почта ачкам. Ал жака келиштерди сурайт киргизгенден кийин. Заграничный паспорт, внутренний паспорт, анан справкаларды. Азыр мен почтамды карайм. Мага SMS келиш керек да, бир нече минута же секундалардан кийин. Бияқты күтөбүз. Мына сразу эле келди. Мага логин пароль берди. Мен ушул логин пароль менен анкетамды кайра улантышым керек жана жака. Көрдүңүздөрбү? Мына сразу эле келди. 11:53. Сиздерге логин пароль келгенден кийин почтаңыздарга кайра эле жана сайтка киресиздер дагы. Мисалы кирдиңиздер да. HR сайтка кирдиңиздер. Киргенде кайра базасыздар дагы. Сиздерде уже логин бар. Логин базасыздар дагы. Жана почтаңызга келген логин парольду бул жака жазасыздар. Мына мага келди бирөө. Ушуну жазышым керек. Азыр парольду жазам. Парольду жаздым. Кириш керек да. Мына кирди. 3 шаг, 3-чү шагдан башталды. 12 шаг болот туугандар. 12-чи шагда сиздерден сурайт. Фото, паспорт, анан справкаларды, анан загран паспортуңуздарды сурайт. Ошого 12-чи шагда деле даярдап койсоңуздар болот. Мына. Так, ваши друзья или родственники подают заявку на работу вместе с вами. Эгер сиз менен кошо үй бүлөңүздөн бирөө толтуруп атса, мисалы семейный паралар, анда бул жерге да дейсиздер. Эгер өзүңүз жалгыз келип жатсаңыз, нет дейсиз. Бул жака датасын жазып коесуз, мисалы кийинки мен мисалы жазып коем. Апрелдин 1 деп коем, 2026-жылдан кийинче качанкыга чейин. Ноябрдын 1-ине чейин деп коеюн. Мисалы да, мен мисал жазып атам. 6 ай. Вы работаете в настоящее время. Нет деп коеюн. Укажите. Акыркы жолу качан жумушуңуз токтоттуз эле дейт. Мисалы январдын 1 деп коеюн. Английский билсеңер английский, русский, другой деп коесуңар. Ошо кыргызча бар да, мисалы уровень английский, хорошо понимаю и говорю деп коесуз. Сохранить. Эгер ушинтип толтуруп жатып, кандайдыр бир жумушуңуз чыгып калса, бул жерден сохранить и вернуть позже деген бар. Ошону басып койсоңуз болот. Мына. Жок, улантып берем десеңиз, мына 4-чү шагга өтөсүз. Мына. 4-чү шаг не дейт?
Мурда, короче, ушундай айыл жумуштарында иштедиңиз беле дейт. Опытыңыз барбы дейт. Да, дейбиз. Упаковка, сборка, уход. Трактор айдасаңыз, трактор айдаган деп жазасыз. Ремонт и обслуживание кыласыз. Вы работали в другой стране дейт. Эмеңиз барбы дейт. Водительский удостоверениялар. Да, деп. Нет болсо нет дейсиз. Да болсо нет дейсиз. Мен мисалы нет деп эле коеюн. Вы занимаетесь спортом дейт. Да деп коебуз. Это команда вид спорт. Нет. Ростуңарды көрсөтөсүңөр. У вас есть страх с работы? Нет. Вы умеете кататься на велосипеде дейт. Да дейсиз. Мына артка да кайтсаңыз болот. Сохраните вернуть позже же болбосо продолжить на шаг 5. Мына бул жакта болсо баарына эле 5-ши шагта баарына эле нет деп жооп бере бериңиздер. Анткени ооруларың барбы, бирдекелериң барбы деп сурай берет экен да. Так. Мне помогали заполнить это заявление настоящее. Короче, бирөө сизге жардам берсе, жардам берди деп жазыңыз, же болбосо өзүңүз толтурсаңыз, өзүм толтурдум деп жазбаңыз. Лучше өзүм толтурдум деп эле жазбаңыздар. 6-чы шакка келин. Бул жак уже паспортный данныйлар туугандар. Мен өзүмдүн паспортный данныйларымды бул жака чыгарбай эле коеюн. Көрдүңүздөр туугандар. Эгер ушул видео жакса, мен экинчи часть кылып чыгарайын бардыгын дальше дагы. Эгер болду түшүндүм десеңиздер, ушул ойдон баарыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат. Мага катты алып келдиңиздер эми туугандар. Мени этип алып коюңуздар, болду. Чоң рахмат.